Саламатсыздарбы? Мен үнім оғылып жатабы? Мен үнім оғылса плюс белгісін қалтырып қойсаңыздар. Что он дейді? Алейкум ассалам. Мақұл, күтіп тұрабыз, ұйыштырушы қыздар. Мен үнімі оғылып атады деп плюс белгісін қалтырып кетіңіздер. Рахмат. Үні оғылып атады дейді, рахмат. Қандай сұрауларыңыздар бар? Сұрауларыңыздарды берсеңіздер болады. Бүгін негізінен бұл адамдың организмдегі точкалар жөнінде сөйлешмекпіз. Адамдың организмдегі точкалар жөнінде сөйлешмекпіз. Азырдағы Уларбек оғылып жатады дейді, рахмат. Ултайға барымды дағы плюс белгісін қойып тұр. Энергияны үйген деніш үргәтің дейді. Энергияны ұйғантыша, энергияны ойғатыш деп үйретің дейді. Түсінікті. Сөзсіз бұл темаға тоқталауыз. Дағы қошылысын группадағылар. Дағы не жөнді білгіңіздер келеді? Мен бүгінгі темада негізінен көбінше азыр мынау уже қыш келатады, күн суық болып атады. Ушул иммунитетти кандай көтөрүү точкалары жөнүндө айтып бермекчимин. Сатып ал дейт, плюс жакшы үнүңүздөр. Үнүм угулуп атса болду. Суроолоруңуздарды салмакташтоо дейт. Салмакташтоо боюнча дагы жакшы цыгундар бар. Көнүгөр мен ассаламу алейкум агай, кандайсыз дейт. Жакшы. Сколиозду дарылайсыздарбы дейт. Ооба, сколиозду дарылайбыз. Сколиозго канча жашта, ошол жашына дагы карап неме кылыш керек. Суроолоруңуздарды дагы неме кыла бериңиздер. Ошого карап, сиздер канчалык жакшы суроолорду берсеңиздер, ошого карап эфирди кызыктуу кылсак болот. 16 жаш дейт. Жаш экен. Эң биринчиден ошол 16 жаштагы сколиоз бунун биринчи ортопедтерге барып, ортопедический магазиндерге барып, стелка алышыңыздар керек. Стелка. Ошол баягы батек алып, ошол батекти берек, алтын батек эмес. Көнүгүү бүтүн эч ысыбайт, кандай көнүгүү болот. Бул цыгун жасашыңыз керек. Ошол бүгүн иммунитетти көтөрө турган точкаларды айтып берем. Ошондо бир точка, буттагы зуцальный деген точка бар. Ошол точканы көрсөтүп, анан ошону от менен какташ керек. От менен какташ керек дегенде полыновый сигара менен почканы дарылай аласызбы дейт. Почка кандай оору? Почка. Любой цыгундун көнүгүүлөрү бул почканы жакшы кылат. Азыр как раз кыш убактысы. Кыш бул бөйрөктү лечение кылуу бул аябай сонун убактысы. Бир кызым какырыгын кантип чыгарам дейт. Бул жөнүндө мен сизге дагы айтып берем. Суук тийгизе алыпсыз да кызыңызга 1,5 айлык боло элек экен. Көздүн зрениясын кайтарса болобу дейт. Көздүн зрениясын бул кайтарыш үчүн не бул глаукома болду же не болду? Жөндөн эле көзүңүздүн зрениясы түшүп кетсе, анда негизинен бул боордун энергиясын көтөрүш керек. Боорду жакшыртыш керек. Зрение бул боор менен байланыштуу болот. Боордун энергиясын жакшыртса, зрение калыбына келет. Кытайдын медицинасында көз глаза зеркало печень деп аталат. Ошон үчүн печенди дарылаш керек.
Мен 2023 күндө давление болуп төрөгөм. Ойлонсом эле түшүп кетет, же көтөрүлүп кетет, кантебиз дейт. Сиз эң биринчи эмоцияңызды гармонияга алып келишиңиз керек. Жан дүйнөңүздө тынчтык болуш керек. Канча жаштасыз, ошого карап дагы эгер 50-60 жете элек болгон болсоңуз, сиз значит өтө эмоционалдуу эжекесиз. Ошон үчүн нервди тынчтандырыш керек. Саламатсыз, саламатчылык, уйку начар дейт. Уйку начар болсо негизинен кечинде эң биринчи мына уйку начар дегендер нервти козгоочу, мисалы кофе азыраак ичиш керек. Кофе ичсеңиздер, кызыл чай ичсеңиздер, жатаарда дагы көп ичпешиңиздер керек. Телефон чукпашыңыздар керек. Анан таза абада басышыңыздар керек. Тизилер какшап кычырай берет, сөөктөрдө майланып кеткендей болуп дейт. Кальций, баттарды ичишиңиз керек. Анан көбүрөөк басыш керек. Атайын көнүгүүлөр менен занятие этиш керек. Сөзсүз көнүгүүлөр менен занятие этиш керек. Көнүгүүлөр менен тизе муну кандай айыктырабыз жакшы мээлик алтыда дейт. Көбүрөөк басыңыз эжеке, көбүрөөк басыш керек. Көбүрөөк басыш керек. Атайын цигун боюнча дагы мындай онлайн семинарларды өткөзөбүз. Ушул атайын тизе үчүн бир көнүгүүлөрдү өткөрүш керек экен. Ошого катышсаңыздар болот. Уюп туруша берет, аябай кызалат кылат дейт булчуңдарым. Булчуңдарыңыз уюп туруша берсе, негизинен бул организмде калий, магнийдин жетишсиздигинен ушундай булчуң ооруйт. Ошон үчүн сөзсүз кандан анализ тапшырып, ошол калий, магнийлерге, эгер ошол витаминдер жетишсиз болсо, ошол витаминдерди ичишиңиз керек. Мына уйку начар деген көп басыңыз, канча жаштасыз? Сатыбалдиева эжеке экен. Көбүрөөк басыш керек. Адам 10 километрден бас дегенде 1 километр, 2 километр баскан бул болбойт. Кээ бирлериңиздер айтышыңыздар мүмкүн, мен эртеден кечке басып жүрөм деп. Бул атайын баскан осознанный ходьба деп коет. Сиздер атайын алдыңыздарга максат коюп басасыздар. Ошондо бир 10 километрден кем баспаш керек. 10 километр басканда гана адамдын энергиясы көтөрүлөт, мына төбөгө чейин көтөрүлөт. Ошондо бүт бардык организмде энергиянын жүрүшүнө жакшы болот. Стресстен кантип чыксам болот? Аябай стресске батып кеттим дейт. Стресс дегенде эле негизинен бул азыркы замандын көйгөйү болуп атат. Негизи эле адамды бул стрессовый состоянияга алып келген. Биз өтүп кеткен нерселерди эстеп кайгырабыз. Адам эки эле нерсе менен жашайт көбүнчө. Өтүп кеткен нерсени эстеп кайгырат. Келечекте боло элек нерсени эстеп алып дагы кыжалат болобуз, эми кандай болот деп. Ошон үчүн ошол өзүбүздү, ойлорубузду оңдошубуз керек. Духовный өсүшүңүз керек, китеп окушуңуз керек. Кандайдыр бир кыйнаган көйгөйлүү ойлоруңузду ошол иретке келтиришиңиз керек. Анан духовный практикалар менен занятие этиңиз. Цигун, мисалы, йога, медитация кылыш керек. Стресс деген сөз бул өзү страх деген сөз. Стресс болгон адамда бул ичинде бир страх бар, кандайдыр бир коркуу сезим бар. Ошол коркуу сезимдин негизинде адам стресс абалына түшөт. Мага келгендердин көптөрү эле бир-эки сүйлөшкөндөн кийин ошол абалдан адам негизги ошол адамдын өзүнө коем, негизинен ошол адам сизге өзүңүздөн башка эч ким жардам бере албайт. Ар бир адам мисалы стресске түшүргөн сиз өзүңүзсүз, ошол стрессовый состояниядан чыгарган дагы өзүңүз. Ошон үчүн баардык нерсе өзүңүздөн. Сизде ошол ичиңизде коркуу сезим бар, өзүңүз анализ жасаңыз, ал сизге гана белгилүү. Ошол нерсени карап, ошол нерсени чечсеңиз, стресс абалдан чыгасыз. Анан таза абада көбүрөөк басышыңыз керек. Сизге дагы айтарым дегеним, ошол
таза абада көп басыңыз. Бир 10 километр чыгып, күндө мен 10 километрден басам деп, азыр сааттар бар, аба, смарт сааттар. Басып алып, ошо 10 километрден кем баспаш керек. Басканда айлана чөйрөнү карап, ушул учур жакка гана келишибиз керек. Бир аз темпти жай баспай, бир темпти бир калыпта алып басыш керек. Бир 10 километрден кем болбош керек. Рахмат дейт. Өттү кантип тазаласа болот дейт. Өттү эң негизинен бул коорулган нерселерди жебеш керек. Биз кыргыздар өтө коорулган нерселерге жакынбыз. Коорулган нерсени жебеш керек. Ачууну жебей туруңуз, жумуртка жебеңиз. Анан расторопша ичиңиз, расторопша. 3 маал расторопша ичсеңиз, ошол өттү тазалайт. Өттү негизинен ар бир органдын өзүнүн иштөө убактысы бар. Мисалы өт, боорду бул жазда, жаз келгенден баштап дарак, бул 5 элемент боюнча боор өт, бул даракка кирет, дерево. Дарак бүчүр ала баштагандан жаз келгенден баштап ушу өттү тазаласа, аябай жакшы жардам болот. Анан кофенин ордуна, эгер кофе ичип жүргөн болсоңуз, кофе ичпей, анын ордуна неме деген болот? Цикорий ичишиңиз керек. Цикорийдин не менее 30% инулина деген мындай ошондой бутылкадан ичиш керек. Бутту отко какташ керекпи дейт. Жок, бутту отко кактабайсыз. Эгер Бишкекте турган болсоңуз, бул баягы бутум үшү берет деген, бул эжеби же агайбы билбейм, эжекеби же байкеби. Зуцанли деген точка бар. Полыновая сигара. Чуңкайда Кытайдын дарылары саткан жерде сатылат ал. Өтө деле кымбат турбайт. Ошонун ай жаңыргандан баштап, ай толгонго чейин ошол точканы кактайсыз. Ал ашказандын 36 точкасы. Зуцанли деп жазсаңыздар, ал көрсөтөт. Ошол точканы кактасаңыз, ошол бутуңуздун үшүгөнү жок болот. Негизинен буттун үшүгөнү, бул колдун үшүгөндөрү, бул энергиянын айланбагандыгы, кан айлануу начар. Энергия барган жерге кан барат. Кан барган жерге, кыргызча айтканда, жан барат. Ал жерде эч кандай үшүбөш керек. Ошон үчүн андан бирден бир жолу ошол Зуцанли деген точканы кактоо керек. Жөтөл кыйнайт, демигип жатам дейт. Жөтөл кыйнаган эжеке, негизинен бул өпкөнүн каналы, мисалы алыстан көрсөткөндө, мынакей Жуңфу деген точка, интернеттерден көрүп алсаңыздар болот, өпкөнүн каналы кандай кетет. Өпкөнүн каналы, мисалы келип туруп, бул мынакей чоң баш бармактан бул жерден бүтөт. Башталганда бул акырээктен бул жерден башталат. Жуңфу, Юнмен деген точкалар. Бул жерде Чидзе, Концуй, Тайюан деген точка, мынакей Юйдзи, Шаошан ушундай болуп бүтөт. Ушул точканы урсаңыз болот күндө. Ошону мына колду мындай кылып алып урсаңыз болот. Мисалы точкаларга мына колду мындай чогултабыз. Мына ушул өпкөнүн каналын бир интернеттен бир сыйра көрүп алыңыз. Азыр аябай эле маалыматтар көп. Ойду ошол жерге коюп, ушул немени урасыз. Ушул Москвада иштеп жүргөндө бир окуучу кызым дагы ушинтип айтып калды, мен тег эле жөтөлүм кетпей атат деп. Мен өзүм ошол каналдарын бир 2-3 күн уруп берип койгондо эле анын жөтөлү кетип калды. Негизинен бул өпкөнүн каналын өпкөнүн каналы мына жогорудон төмөн карап агат. Ошол проходы каналы уруш керек, стучать этип, ойду ошол жерге коюп. Мисалы эгер бул жагынан ура албасаңыз, мисалы чыканактан ылдый деле урсаңыз болот. Бирок мына Жуңфу деген точкадан баштаганы бул бир аз жакшыраак болот. Проходы каналы урушуңуз керек. Демигип жатам дейт. Анда астмага айланып калган окшойт. Астма, бронхитиңиз астмага айланып калган окшойт. Аллергический эчтеке жокпу? Ошону да такташыңыз керек. Боорду май баскан дейт. Көбүрөөк басышыңыз керек. Уларбек байке, көбүрөөк басыңыз. Спорт кылыңыз. Өтө мындай адамды семирте турган, көбүнчө эле биз кыргыздар нанга жакынбыз. Ошол нанды азайтыш керек. Тамакты азайтыш керек. Мисалы мен 2 эле маал тамактанам. Завтракты сөзсүз ичем. Обедти ичпейм.
ужинде гана тамактанам. Ужинде деле жеңил, өтө тое жебейм. Анан спорт менен заниматься этиш керек, басыш керек. Ошол 10 километрден эч кандай неме кыла албасак, күндө басышыбыз керек 10 километрден. Глаукомага точкалар барбы дейт. Глаукомага точкалар негизинен эле глаукома эми бул бир аз татаал оору. Көздүн давлениясынын көтөрүлүшү. Ошон үчүн буга негизинен организмди тазалашыңыз керек. Организмди общий тазалаш керек. Организмди жизни нерсе келет, эч нерсе жакпайт, кызалат боло берет дейт. Кызымдын жини тез келет, эч нерсе жакпайт, кызалат боло берет дейт. Канча жашта кызыңыз эжеке? Кызыңыз канча жашта? Анын өзү менен сүйлөшүш керек. Өзү негизи ошол энергиянын нарушениясынан дагы адам артрозго көп басканга болобу дейт. Артроз эми канчанча бул апал эже бул мага леченияга келген болсо керек. Апал эже ошол эле апал эже болсо керек. Витаминдерди ичип сөзсүз басыш керек. Эми артроздун 3-4 стадиялары болсо салмак ташташ керек, адам арыкташ керек. Негизинен эле арыктасаңыздар жакшы болот. Кыжалат боло берсе, ошол кызыңыздын ошол жини тез келгени бул боордун энергиясы аябай көп. Хо деп коет, ган хо. Ган хо деген, ган деген бул кытайча боор, хо деген от. Боордун оту, мисалы мындай жеткенде дарак күйүп атат. Бул дарак. Ошондуктан жини тез келет. Кызыңыздан боордун энергиясы өтө күчөп кеткен. Бул нерсеге негизинен жасмин чайы жакшы. Обычный жасмин чайы мына Гоинде сатылат. Ошо Кытайдын чөптөрүнөн ошол жасмин чайы бул аябай жакшы. Атайын сабактар өтүлөбү дейт. Жакында ушул точкалар боюнча 26-сындабы уюштуруп атышат. Ушул точкалар боюнча толук сабактар өтүлөт. Бирок бир күндүк эле. Атайын массажда окутабыз. Массаж курстарыбыз бар, массаж курстарын окутабыз. Дагы суроолор врачтарга тургуч келет дешет го, көп баспагыла дейт. Врачтарды угуш керек. Врачтарды угуш керек. Арыкташ керек. Тревоганы кантип кетирсе болот. Тревоганы кетириш үчүн сөзсүз бул бөйрөктүн энергиясын жакшы керек. Сизде бул бөйрөктүн энергиясы слабый. Жүрөктү тынчтандырыш керек. Цигун менен заниматься этиш керек. Цигун менен заниматься этиш керек. Мен түнү уктай албай жатам. Оюма ар нерселер келип дейт. Негизинен эле ушул ой тынымсыз келет. Жамгыр кандай жааса токтобой ошондой келип турат ойлор. Ал үчүн ошол ойду иреттешиңиз керек. Ойду иреттеп, медитация менен заниматься этиңиз, цигун менен заниматься этиңиз. Уктай албай атсаңыз, сизди кыжалат кылган бир ойлор, сизди кыжалат кылган жашоодо проблемалар бар. Эми ошолорду чечишиңиз керек. Эми баардыгы жакшы болот деп сиз дагы өзүңүзгө өзүңүз жардам беришиңиз керек. Ойду иреттеш керек. Билим жана эмне кылсам болот, десе арты жагы таманым. Сизде мача гладиатор Казакстандагы КГЗ деген мочевой пузырдын каналы боюнча каналында блоктор бар экен. Сизде мисалы бутуңуздун аркасы мына Вейжуң деген точка, тизенин аркасы Вейжуң деген точка. Таманым ачышып ооруп жатат. Почка менен, бөйрөк менен мочевой пузырдын
энергетикалык каналдарында блок бар. Ошон үчүн сизде ушундай болуп атат. Ошон үчүн бир ошол каналдарды ача турган массаждарды алышыңыз керек. И цигун менен заниматься этиңиз. Цигун менен заниматься этиңиз. Кулагыңдан шум кетпей жатат дейт, жардам болобу дейт. Кулагыңыздагы шум негизинен бул кулактагы шум азыр көбүнчө эле массажга барганда массажисттер мода кылып алган, башты кычыратып кайрыйт. Ошол негизинде биринчи, экинчи моюн омурткасы жылып калганда дагы адамдын кулагында шум пайда болот. Андай нерселерди ошол омуртканы түздөмөй сайын ал болбойт. Эгер омурткалары жакшы болгон болсо, анда кулактагы шум бул бөйрөктөн болот. Бөйрөктүн энергиясын жакшыртыш керек. Эгер мисалы биз докторго барып бөйрөктүн текшертсек, бөйрөктөн эч кандай УЗИден жакшы чыгат, анализдер жакшы чыгышы мүмкүн. Нефрологко барсаңыз деле ал бардыгы жакшы дейт. Ооба, функциясы жакшы болгон менен энергияда нарушение болушу мүмкүн, энергетический нарушение. Шум кандай болот? Шум мисалы шу дейт. Мисалы шу деп баягы же болсо деген звук болгон болсо, бул бөйрөктүкү болгон болот. Эгер шу деп турган болсо, анда бул сосудтардан болот. Ошол нерсени такташ керек. Эгер постоянно деген суунун агымындай болсо, анда бул бөйрөктөн болуп аткан болот. Машинага чыксам кулагым тынып калат дейт. Давлениеңиз жокпу? Эжеке, сизде давление болгондо дагы ошондой кулак тынып калышы мүмкүн. Анда дагы сурооңуздарды айта бересиздер. Эми мен бүгүнкү тема мен сиздерге обещать эткен азыркы иммунитетти көтөрүүчү точкалар жөнүндө айтып берейин. Күнүмдүк турмушуңуздарда күнүмдүк немен далларым сайышкан дегенде айтып берем бир аздан кийин. Негизинен эң биринчи точка бул хегу деген точка. Хегу деген точка бул толстый кишечниктин точкасы, жоон ичегинин точкасы. Ал каерде жайгашкан? Мисалы мынакей указательный палец келип, указательный менен мына чоң баш бармактын экөөнүн кесилишкен жери экөө келип. Хегу деп интернет жазып алыңыздар, бир жерге хегу, биринчи точка хегу, жоон ичегинин точкасы. Дайыма ушул точкага өзүңүздөр басып массаж жасашыңыздар керек. Эртең мененби 2 маал, 3 маалдан жасасаңыздар болот. Кандай массаж жасайт? Мисалы бул точканы мисалы хегу. Бир аз ал ичкерде жайгашкан. Ичкерге карап түртөстөрүнө бул жака карап. Бул жерде эмес, бир аз ичкерге карап түртүш керек. Мисалы мындай жатканда мына чыпалак жака карап түртөбүз. Чыпалак жака карап бир 36 же болбосо 3 мүнөткө чейин бассаңыздар болот ушул точканы. Биринчи точка хегу точкасы. Бул хегу точкасы жоон ичеген точкасы болгону менен бул 100 ооруга дароо точка. Бул мисалы ар кандай универсальный точка. Бул бардык давлениеге дагы колдонулат. Хегу бул закрытая долина болуп которулат. Мурун бүткөндө, баш ооруганда, зубной сосуд деп коет, тиш оору, мисалы жайлоодо тишиң ооруп калса, кыскасы бул дары жок эч кандай. Бул обезболивающий точка. Любой кайсы жериңиздер ооруп атса, тишиңиздер ооруп атабы, көзүңүздөр ооруп атабы, температура болуп атасыздар. Ошол бардык учурда, любой учурда бул скорый помощь биринчи очередь ушул точканы бассаңыздар болот. Буга эч кандай күчтүн деле кереги жок. Негизинен мына баш бармак менен бассаңыздар жакшыраак болот. Баш бармак менен басасыздар. Мисалы мынакей ошол точканы таап алып, мындай туура тапканыңыздарда зың деген басканда сезилет. Мисалы точка жок жерде кармасаңыздар эчтеке болбойт. Бул жерде уже мындай сезилет. Ушуну бир 3 мүнөткө чейин массаж жасайсыздар. 3 мүнөткө чейин массаж жасайсыздар.
оң жақ еркектер дагы бир төңкөсү бар. Еркектер сол жақтан башташ керек, потому что бул ян, еркек, еркектин энергиясы ян, аялдар оң жақтан башташ керек. Биздин сол жагыбыз ян, дененин оң жагы ин болуп эсептелинет. Ошон үчүн аялдар бул ин, оң жақтан баштайбыз аялдар, еркектер сол жақтан баштайбыз. Сөзсүз сол жақтан башташ керек. Бул биринчи точка. Андан кийинки точка, бул общий иммунитетти көтөрүүчү точкалар жөнүндө айтып берем бүгүн. Точка сүйчи. Точка сүйчи бул дагы жоон ичегинин точкасы. Аны кандай табабыз? Колдорду бүгөбүз. 90 градуска бүккөндө, мисалы мен азыр чечип көрсөтөйүн сиздерге. Мынакей колдор бүгүлдү. 90 градуска бүгүлгөндө ортосу колдоруңуздарды бүгөсүздөр. Ошол чыканак бүгүлгөндө ошол чыканактын ортосу, так ортосу аны кармаган кезде колдор уюп, точка экени билинет. Мисалы башка жерлерге тийсеңиздер башка, бул жердин сүйчи точка, сүйчи деген точка. Ушул жерде массаж жасайсыздар. Мында урсаңыздар болот. Баш бармак менен бир 3 мүнөткө чейин, эгер точно таптымбы, таппадымбы деп күмөн санасаңыздар, мында 3 палец менен 3 манжаны ошол чыканактын бүгүлгөн жерине коюп массаж жасасаңыздар болот. По часовой жасасак, саат жебесине каратып айлантсак, бул энергияны күчөтөбүз. Энергия күчөйт. Биз энергияны күчөтүшүбүз керек. Бул экинчи точка. Биринчи эркектер сол жактан, аялдар оң жактан баштайбыз. Ошол порядогун унутпаңыздар. Ал эми мисалы 3 мүнөт жасагандан кийин экинчи жактан дагы ошол сүйчи деген точканы алабыз. Мынакей чыканак бүгүлдү. Чыканак 90 градуска бүгүлгөндөн кийин ошонун так ортосун табабыз. Баш бармак менен жасасаңыздар дагы жакшыраак болот. Тереңирээк, бара-бара тереңге кирип жасаш керек. 3 мүнөт ойду ошол жерге коюп. Ойду ошол жерге коюп жасайсыздар. Андан кийинки 3-чү точка бул Зоусанли деген точка. Зоусанли деген, мисалы азыр мен немени камераны бир аз ылдыйраак кылайын. Зоусанли бул тизеде, мисалы мынакей бутты жогору көтөрүп, тизе, мисалы мындай отурган абалда алакандарды тизеге коебуз. Тизеге коюп, бул точканы кандай табабыз? Точка Зоусанли деген бул ашказандын точкасы. Алакандарды тизенин томугунун үстүнө коебуз. Ортончу, мына тизедеги кыр сөөк, мындай кармасаңыздар кыр сөөк турат. Ошонун үстүнө коюлат. Манжалар ачылып турат мындай. Ошол ачылган боюнча отуруп мындай отуруп туруш керек, столго отургандай абалда табабыз. Анан аты жоктун тийген жери ошол Зоусанли точкасы. Же болбосо, эгер тизенин астына, бунун дагы экинчи жолу, мына тизенин алдынан 4 эли төмөн кылып, колдун тийген жери ар ким өзүнүн немесине, мына ушул точка Зоусанли, бул точка долголетия деп айтылат. Ушуну ай жаңыргандан баштап, бутум үшүдү деген байке ушул жерге, ушул полуной сигараны күндө ай жаңыргандан баштап, мисалы когда новая луна деп жазсаңыз, лунный календардын немеси боюнча ай жаңыргандан баштап ай толгонго чейин 15 күн какташ керек ушуну. Кызыл болгонго чейин полуной сигара деген болот. Ушул оң жакта мисалы ошо Зоусанлини урабыз, мисалы мындай урсаңыздар болот. Ага воздействие кылыш үчүн бир 3 мүнөткө жакын. Болбосо мындай кылып активизация кылсак болот, өзүбүз массаж жасап. Ошол экинчи жактан дагы ошол Зоусанли точкасын алабыз. Бул 3-чү точка болду. Андан кийин баягы Танжун точкасы. Танжунду активизация кылабыз. Бул жерде вилочковая железа, эндокринный системалар аябай көп. Мисалы денени бош дагы бир мындай кылып туруп неме кылсак болот. Мына тамакты кармап,
киндиктин алдына чейин bir 3 minut 4 minutga чейин мисалы мынакей. Бунда дагы мисалы эркектер оң колду коюп сол кол менен жасасак жакшы болот. Аялдар оң кол менен жасайбыз. Дененин ортосунан жасайбыз. Буну дагы bir 3 minutga чейин жасайбыз. 3 minutga чейин жасайбыз. Андан кийинки точка инсиан деген точка. Инсиан бул жоон ичегенин шаошан деп мисалы биринчи мына экинчи сөмөйдөн башталып, колдун сырты менен көтөрүлүп, моюндан өтүп, мына бул жерден бүтөт. Бул жака өтүп бүтөт. Эки жактан мисалы мына. Бул мурун бүткөндө дагы колдонсоңуздар болот бул нерсени. Мурун ортоңку колдор менен, сөмөй менен жасай берсек болот. Эки колду бирдей коюп жасасаңыздар болот. Бул общий иммунитеттерди көтөрүүчү точкалар. Муну күндө жасашыңыздар керек, өзүңүздөр күндө жасап. Күндө жасашыңыз керек. Андан кийинки мына интан деген точка, интан межброви, үчүнчү көз деп аталат. Ушул интанды кандай кылып неме кылабыз? Мисалы мына колдорду эки каштын үстүнө коюп, интан активизация кылабыз. Бул эндокринный система, бул гипофиз менен түздөн түзү байланышы бар точка. Муну дагы bir 3 minutga чейин жасайбыз. 3 minutga чейин жасайбыз. Мындай вибрация кылабыз, айландырабыз. Анан кийин бул жака карап сүрөбүз. Чекеден. Бул жака карап сүрөбүз. Бул күндө жасалчу нерселер. Күндө жасап, тхайяң деген точка бул. Тхайяң. Височный кость, височный немеде, чыкый, кыргызчасы чыкый, Кандай менен 3 манжаны коюп алып эле айландырабыз. 3 манжаны коюп айландырасыздар. Манжаны коюп айландырабыз. Анан кийин мынакей общий колдордун каналын ачабыз. Общий колдор каналдарды ачабыз. Колдун иш жагынан бул инский каналдар, ин жогорудан төмөн карап агат, бардыгы жерге карап. Сырттан ян каналдары. Колдун ин каналдарын бардыгын гармонияга келтирүүчү бул алаканда, мына билекте нейгуан деген точка бар. Нейгуан. Нейгуанды кантип табабыз? Мисалы нейгуан мисалы колдо мынакей мына жердеги билектин биринчи мындай тырышкан жери сызыкча, ошол сызыкчадан 3 эле жогору коюп, бул нейгуан деген точка. Бул перикардтын точкасы. Бул бүт организмдеги колдогу 3 ин каналын ачат, толук бардыгын ачат. Эки жакты тең жасайбыз, ошол 3 эле коюп туруп, билектин ортосун, так ортосун мисалы, эгер табанбы таппайбы десеңиздер, 3 эле жогору коюп туруп, мына 3 манжаны коюп туруп жасасаңыздар болот. Бунда деле порядок ошол сол жактан, эркектер сол жактан башташ керек, аялдар оң жактан башташ керек. 3 мүнөттөн жасаш керек. Андан кийинки эми ян, колдогу ян. Бул нейгон, бул иштен өткөн, бул жерден мисалы өпкөнүн каналы кетет, перикардтын каналы кетет, жүрөктүн каналы кетет. Булар 3 ин каналдары. Сырттан жоон ичегенин каналы кетет,
Тройный обогреватель деген бар Қытайдың медицинасында. И чыпалақтан бұл ички ичегінің каналы кетеді. Бұл яң каналдарын 3 энергетикалық каналды ачыш үшін жардамға Вайгуан деген точка келеді. Вайгуан ошол эле баягы мынакей билеттен 3 эли жоголу коюп туруп 3 манжа менен жасайбыз. Эркектер сол жактан баштайбыз. 3 минут. 3 минут. Bunu телевизор көрүп отуруп оюңуздарды ошол жерге коюп жасашыңыздар керек. Ойду, көңүлдү ошол жерге коюш керек. Көңүл барган жерге энергия барат, энергия барган жерге кан барат. Кытайдын медицинасында бул негизинен эле бул энергия бул биринчи орунда турат. Ошон үчүн сөзсүз көңүлдү ошол жерге коюшуңуздар керек. Анан бул жерлерге мындай урсаңыздар дагы болот. Мисалы воздействие, мисалы мына билеттен 4 эле жогору коюп туруп, мисалы биз цигундан кийин цигун массаж деп коет. Анда ушинтип уруп дагы воздействие кылабыз. Ойду ошол жерге коюп, мисалы Вайгуанды мисалы мына эки жактан эле уруп неме кылса болот. Бир кол бир жактан эле баштасаңыздар жакшы. Аялдар оң жактан баштайт, эркектер сол жактан баштайт. Анын себебин айтып кеттим. Бул энергиянын эркек янга кирет. Мисалы мына менин көкүрөгүмдөгү мисалы мына дин ян бул ошол мисалы ак түс бул күн. Эки балык, ак балык менен кара балык. Мисалы бул агы ян, карасы ин. Актын ичинде кара бар, каранын ичинде ак бар. Ушул күн бул ин ян, бул гармония дегенди түшүндүрөт. Экинчи жакка урабыз. Ушинтип. Анан эң жакшысы ушинтип урганыңыздар дагы жакшы. А бирок негизинен баягы ошол жазып алыңыздар. Эгер мына Бишкектегилер Жунхай базарында Кытайдын дарыларын саткан жери бар. Ошол жерде полыновый сигара деген бар. Полыновый сигара. Ал эрменден жасалган. Атайын чөптөр мындай Кытайдын немелери жасайт. Жыты бираз неприятный, бирок анын жыты вируска каршы. Үйдө жыты калып калышы мүмкүн. Бирок анын жытына моль дагы келбейт, көө түшпөйт. Кандай вирустар болсо, ошол вирустардын баардыгын өлтүрөт анын жыты. Ошол точкаларды кактасаңыздар болот. Ушул азыркы точкалардын баардыгын кактаса болот. Мисалы кактаганда эң биринчиден мына зуцальныйдан баштаңыздар. Биринчи өчүрөт зуцальный. Ашказандын баягы буттан көрсөткөн точкадан баштаңыздар. Зуцальный. Негизинен зуцальный кактасаңыздар, бул ай жаңыргандан ай толгонго чейин какташ керек. Ошондо аябай результаты жакшы болот. 15 күн. Ошондо ай жаңырып, ай толгонго чейин. Уже жакында уже ай жаңырат. Азыр ай уже немеге кетип атат азыр, Ушул буту муздагандарга дагы аябай жакшы жардам берет. Буту муздагандарга. Порядка менен неме кылсаңдар, биринчи бутту бүтүрүп, буттан бир эле точка зуцальный. Иммунитетти көтөрүүчү точкалардан. А бирок мына тамжун дегенди, мына көкүрөктөгү точканы бул жерде негизинен доктурдун көзөмөлүндө какташ керек. Сиздер кактабай эле коюңуздар. Бул жерге жөнүн гана урсаңыздар болот. Денени бош коюп, активизация кылып. Же болбосо баягы массажды жасайсыз мынакей. Ушудан башка точканын баардыгын кактасаңыздар болот. Хегу кызарганга чейин какташ керек. Хегуну мындай таап аласыз дагы. Аны неме менен күйгүзүп, анан тийгизбейт, денеге тийгизилбейт. Денеге жакындатып, денеге ысыгын өткөзүп, ысык өткөзүп, кана азыр мисалы мен алып келип көрсөтөм ал немени. Мынакей полыновый сигара мынандай болот. Бул постоянно биздин үйдө скорый помощь катары биздин үйдө бар. Мисалы мынакей. Ушундай болот. Бул коробканын ичинде
Бул мынакей мынандай болуп күйгүзүп анан ошол точкаларга тийгизбейсиздер. Точкага тийбейт. Жакындатып гана мисалы, жакындатып гана кармап турабыз мисалы ошол точкага. Буну баштаганда дагы ошол желательно немени сактасаңыздар, аялдар оң жактан, эркектер сол жагынан баштасын. Ошондо бир аз жакшыраак болот, туура болот, эффективдүү болот. Мисалы хегу колдоодон баштап, хегудан кийин негуанды кактайсыздар. Өзүңүздөр мынтип кызыл болгонго чейин дене кызыл болуп калат. Кичине ысыгып өтүш керек. Анан өткөндө мындай неме кылып атканда алыстатып, өтө ысып кеткенде кайра жакындатып, алыстатып, жакындатып, тоок чокугандай деп коет. Мисалы баягы тоок жемди чокуп аткан сыяктуу. Өтө ысып кеткенден кийин ушундай кылып жакындатып, алыстатып неме кылсаңыздар болот. Андан кийин вайгуан. Мисалы бир колдон полный ошол колдон 4 точканы сөзсүз ушу менен бүтүрүп аласыздар. Мисалы мына хегудан баштадык. Нейгуан. Бунун эгер немеси порядогун билбей калсаңыздар деле эч зыяны болбойт, эчтеке болбойт. Жунхайда Кытайдын дарысын саткан жерлери бар. Ошолор жерде полыновый сигара десеңиздер, анын ичинде 10 штук болот. Өтө деле кымбат эмес, бир 400 жетип жетпеген акча. Анан кийин свичи точкасы, мисалы мынакей свичи точкасы. Билек чыканактар 90 градус бүгүлгөндө ортосу. Ушуну кармап турабыз, күйгүзүп. Бул чок болот, мисалы чок. Күлүн түшүрүп, бир стаканга алып аласыздар, күлүн түшүрүп, денеге тийгизбейсиздер, денеге баспайсыздар буну. Денеге кактайсыздар, буну ысыгы өтөт, жөн гана өтөт. Андан кийин буттан бир эле точка, зоусанли ашказандын точкасы. Мына мурунга деле жакындатпай эле коюңуздар, мурунга жакындатыштын деле кереги жок. Эгер прижигать этип кое берсеңиздер деле эч зыяны жок. Буну жакындатып өтө жакын неме кылбай. Анан кийин бул нерсе менен денеде ириң болсо күйгүзбөйсүздөр. Денеде ириң болсо күйгүзбөйсүздөр. Анан эгер температура көтөрүлүп атканда, эгер кандай адамдын температурасы көтөрүлүп атса, лесүйе деген точка бар. Лесүйени кандай табабыз? Лесүйени мисалы мына колдорду бири-бирине кайчылаштырабыз. Мына билек бир аз бүгүлүп, лесүйе. Же болбосо бул дагы ушул лесүйе, бул өпкөнүн каналында жайгашкан точка. Өпкөнүн каналында жайгашкан точка. Мына билектен бир 3 эле жогору өпкөнүн каналы, мисалы мына лесүйе. Колдорду мындай кылганда мына указательный палецтин тийген жери. Эгер бул жактан көрсөтүп турган болсок, мына колдор мындай турат, бир аз бүгүлүп. Бул жери мына колдор мындай бири-бирине баш бармактар кайчылашып, ушул тийген жери, ушул лесүйе деген точка. Гайморитке жардам болобу дейт. Жок, гайморитке буну жасабай эле коюңуз. Гайморитке эң жакшысы облепиховое масло. Облепиховое маслону баягындай ухачисткага эле малып туруп, мурдуңузга салып, жарым саатка чейин жатасыз. Эң жакшысы эле ошол. Ошол свичини бүттүк. Андан кийин буттагы ошол зуцальный деген точка долголетия. Аны дагы ошол тийгизбейсиздер. Мынакей жаңысы мындай көрүнөт. Бул эч колдоно эле күйгөндөн кийин мындай неме болуп калат. А буну өчүргөндө кичине эле сууга тосуп туруп, өчүрүп, анан кургатып кайра кийинкисинде түгөнгүчө колдоно бересиздер. Ушу менен бул точкаларды бүттүк, ушул эле точкалар. Ушуларды жасайсыздар. Буну күндө жасаш керек. Канча жасайм дегенде күндө. Булардын бардыгын жасагыча бир 15 мүнөт, 20 мүнөт убакыт кетет. 15-20 мүнөт кетет. Точкаларды күндө эле күйгүзө берсеңиздер болот. Бирок мына ушул зоусальныйны бул точка долголетия деп узак өмүр
өмүрдү узартуучу точка деп, бул ашказандын точкасы негизинен. Ошол ал именно жуусан линияны өзүн прижигать этем десеңиздер, ай толгондон ай жаңыргандан толгонго чейинкиси эң эффективдүү болот. Андан кийин 15 эле күн кактайсыздар, андан кийин кактабай эле койсоңуздар болот. Башка точкаларды күйгүзө берсеңиздер болот. Эми суроолорго жооп берип кетсем, калган толук маалыматтарды мына 26-сында өтө турган дагы ошол скорая помощь деген бир сабак өткөн атабыз. Платный сабак, өтө деле кымбат эмес. Ошол жерден дагы көп ооруларга көп рецепттерди ала аласыздар. Негизинен эле бул адамдын организминдеги энергия бул ушунчалык кызыктуу. Адамдын энергиясын, мисалы, адам чарчап турганда кантип эс алсаң болот. Күндө эле массажга бара албайбыз, массаждар кымбат, мисалы. Иштен шаардын башка жагынан келишке дагы кыйын. Эгер сиз өзүңүздөр точканы билип, өзүңүздөр жардам берип, ошолордон өзүңүздөр бодрый сезип калсаңыздар болот. Ошол точкаларга воздействие берип, ошолорду үйрөнөсүздөр. Азыр мына жерде баягы стресске кандай точкалар деп дагы бирөө сураган. Стресске өпкө точкам ооруйт экен дейт. Ооба, ошол эжеке, ошол ооруйт. Ошол ооруган бул застой. Ошолорду көбүрөөк ысытучат этиңиз. Ошолорду көбүрөөк ысытучат, каймертке жардам болобу? Буга айттым, менин да колум да бутум эч жылбайт дейт. Энергия айланбайт. Энергия слабый, кан айлануу начар, ошон үчүн ысыбайт. Эфирди сакташка аракет кылам, бирок кээде сакталбай калып атат. Колдун муздаш эмнеден эч ысыбайт дейт. Менде жакында 1 айлык именно грыжаны айыктырган көнүгүүлөрдү өткөзгөм. Эртең менен марафонду. Эртең менен 6:30-дан 7-ге чейин занемес эттик. Ошондо эжеке менин колум ысып калды, аябай денелерим ысып атат, бирок путум ысыбай атат деген сөздү айткан. Ошон үчүн цигун алаканда Лоугун деген точка бар. Лоугун. Кийинки сабактарга дагы ошо катышсаңыздар, ал жерде дагы көп нерселер айтылат. Цигун менен занемес этиңиз деп чакырмакмын Арзыгүл эжеке. Каякта сатылат дейт. Сиз полыновый сигараны сорап атат болушуңуз керек. Бул Жунхайда полыновый сигара деп Кытайдын дарыларын саткан 5-рядда көп эле сатылат. Бутум уюша берет дейт. Бутуңуздун уйганы, негизинен эле буттун уйганын себептери көп. Белиңиз ооруйбу? Белиңиз оорусо ошодон болушу мүмкүн. Көбүрөөк басыш керек, бөйрөктүн энергиясын көтөрүш керек. Адрести кайталап коесузбу дордойдон дейт. Жунхайда 5-ряд, точносын билбейм. Буту колум шишип калат, бөйрөктөнбү дейт. Жок. Буттун колдун шишигени бул жүрөктөн болот. Жүрөктү текшериш керек. Бөйрөк оорусунда бет шишит. Эртең менен турсаңыздар, бетиңиздер шишип калат бөйрөктө. Буттун колунун шишип калышы, бул эгер жүрөк таза болсо, анда лимфостаз болушу мүмкүн. Лимфа токтору жакшы айланбагандыктан буту кол шишит. Ага лимфодренажный массаж гана керек болот эгер жүрөңүз. Аны кантип кактайт, бул жөнүндө айтып кеттим уже. Агай менен чогулсон экен дейт. Рамазан Нурел, рахмат. Доктор личный. Биздики Исанова 42/1. Исанова 42/1. Нервке кайсыл точканы колдонобуз дейт. Нервте негизинен эле бул жүрөктүн точкалары. Жакында боло турган курска катышсаңыз, ошол жерде толук айтып кетмекмин. Бул жерде негизинен эле нервте шенмен деген жүрөктүн точкасы, мынакей билектин немесинде шенмен жүрөктүн каналы мына чыпалактан бүтөт. Шабышан болуп. Ошондо мынакей шенмен деген точка, шенмен. Ушул точканы басасыз. Мындай коюп алып эле, мисалы, мына неменин бүткөн жери. Ушул точканы массаж жасаш керек. Андан кийин
нейгуан, баягы айтып кеткен точкалардын немеси нейгуан, анан логун деген алакандын так ортосу. Мына ортончунун тийген жери ушул логун точкасы. Ушул нерсени, ушул точканы бассаңыз, ушул нервге таасирин берет, аябай жакшы нервди успокоить этет. Толугураак маалымат алыш үчүн кийинки жакында боло турган курска сөзсүз катышыңыздар. Дагы кандай суроолор болду? Буга жооп бердим. Бутум Миша берет. Буга дагы колду муздаш эмнетен? Буга жооп бердим. Менин колум эч эле жылыбайт. Эне буга дагы жооп бердим. Колду муздаш эмнетен? Буга дагы жооп бердим. Остеохондрозго кантип жардам берсе болот? Остеохондрозго негизинен көнүгүү упражнение кылышыңыздар керек. Андан кийин сөзсүз витаминдерди ичиш керек. Кальций жана хрящтарды восстановить ете турган хондротин, ошол сыяктуу баттарды дагы ичиш керек. Сүйлөшү кечеңдеген балдарга кайсы точкаларга массаж кылыш керек? Сүйлөшү кечеңдеген балдарга негизинен биринчи ушул балдардын сүйлөгөнү кечеңдегени биринчиден телефон бербешиңиздер керек. Телефон бербешиңиздер керек. Бизге ушу кичинекей эле алаксы түшүш үчүн же өзүбүз чарчап келгенде ушудан арылыш үчүн баланын колуна телефон карматып коебуз. Ошол телефонду жашоо образыбызды өзгөртүшүбүз керек. Балага телефон бербеш керек, сүйлөшүш керек көбүрөөк. Бул жөнүндө дагы бир ошол жакында боло турган курста толук айтып кетем. Женский жакты дарылоого мүмкүнбү дейт. Женский жакта не болуп атат эжеке? Ошону эгер миома болсо, аны операция жолу менен гана айыктырыш керек. Андан кийинки мисалы менин практикамда кистадан жакында операция жасайбыз деген кыз 10 күн лечение алды. 10 күн лечение алып, жаңы жыл былтыр болгон, мурдагы жылы болгон окуя, бул мурдагы жылы болгон окуя. Келип ушундай кайрылды, аныкы киста болчу. Турмушка чыга элек кыз болчу. Ага кандай диета кылыш керек, аны айтып бердим. Анын кайсыл точкалары менен медитация кылып цигун кылыш керек, ошолорду айттым. 1 айдан кийин кайра барса, ошол врачы, бул онкологический больницадагы врачтар текшерген экен, УЗИС. 1 айдан кийин неме кылса, ал уже жок дептир. Эч кандай операция кылыштын кереги жок деп, операциясы жок. Ошол кистасы айыгып кетти. Андан кийин турмушка чыгып, төрөп, азыр дагы леченияга келип атат. Ошон үчүн эгер миомадан башка нерсе болсо, аны көрүш керек. Сизден Аллах ыраазы болсун дейт. Аллахтар ыраазы болсун баардыгыңыздардан. Температурага да 3 массаж жасайбызбы? Температураны түшүрүш үчүн баягы лесие деген немени айттым го, лесие. Лесие деген точка. Ошол лесиени прижигать этип, баягы точка менен. Анан даджуй деген точка бар. Даджуй температураны түшүрө турган даджуй, бул большой позвонок. Интернеттерди карасаңыздар, табастар. Даджуй бул 7-чи мойын омуртка менен 1-чи көкүрөк омуртканын ортосунда даджуй деген точка бар. Ошол точкага массаж жасап, ошону кактаса, ошол температураны түшүрөт. Температураны түшүрөт. Кубатова Гүлжан, рахмат ага үчүн белин ооруп калды. Кастапка 40 миңге дарылайбыз дептир. Кандай жолу бар? Ага жоңузга рахмат дейт. Белин оорутуп алса, мурда томографияга түштүңүздөр беле? Томографияга карап, биздин атайын көнүгүүлөр бар. Жакында 1 ай өткөзгөнбүз. Жакында дагы башталат, эртең менен кечинде. Ошол көнүгүүлөрдү жасаш керек. Атайын Чанмингун деген бул жүрүндүн ичинде энергияны жакшыртуу. Ошолдой курстарга катышып, дайым жасаса жакшы болот. Кокустан эле оорутуп алган болсо, ошол энергияны айлануу үчүн только массажбы дейт. Энергияны айлантуу үчүн бул
негизинен массаж бул жардамчы гана. Андан кийин энергетический көнүгүүлөр менен зарим этиш керек. Цигун, тайцзи ушулар энергияны жакшы айлантып берет. Анан сөзсүз ойду биздин эмоциялар ошол жакында өтүлүүчү сабагыбызда ошол 5 эмоциянын энергиянын адамдын организмине тийгизген таасири жөнүндө болмокчу көбүнчө. Мисалы, дайыма страхта жүргөн адам же болбосо бөйрөктүн энергиясы слабый болгон адам дайыма страх ичинде бир коркуу сезим болот. Ошол сезимден такыр кутула албайт. Мисалы, ошого окшогон эмоцияларды башкара билгенде гана энергиянын айланышы жакшы болот. Результат отуруп тура албай калгандарга результат болду дейт Рамазан. Рахмат Расул ага, рахмат сизге дагы. Гыржа белимден болгон дейт. Көнүгүү жасаңыз. Грыжаныкы толку упражнение оор көтөрбөшүңүздөр керек. Эгер ашыкча салмагыңыздар болсо арыкташыңыздар керек. Өттөгү кумду массаж менен, висцеральный массаж менен кетирсеңиз болот, бирок диета кылыш керек. Өткө диета кылыш керек. Сөзсүз диета кылыш керек. Өткө бул висцеральный массаж аябай жакшы. Ашказанга кандай массаж жасоо болот? Керек висцеральный массаж. Висцеральный. Астмага тизорого тускарды айта кетсеңер дейт. Астмага дейт уже астмага дагы ошол өпкөнүн каналдарын урушуңуз керек. Өпкөнүн каналдарын уруңуз. Тизе эми көбүнчө артроз болсо, эми артроз бул уже дегенеративный изменение хрящтардын, ага эч кандай точкалар жардам бербейт. Эгер салмак болсо арыкташ керек. Сколиозго бул көнүгүү жасаш керек. Бала массаж жасайсызбы дейт. Ооба, жасайбыз. Осознанный басуу кандай ал дейт. Осознанный басуу деген бул мисалы адам сиз алдыңызга максат коюп басасыз. Мен 10 километр басам деп. Сиз бир жумуш кылып бир жака айластан жөө басып барып аткан жоксуз. Сиз бир темпти кармап алып, башка эчтекени ыңгайлуу кийинип алып, бутуңузду кыспаш керек. Өтө терлебей кийинишиңиз керек, денеңизде комфорт болуш керек. 10 километр тынымсыз басуу. 10 километр. 10 километрден өтсө деле болот, бирок 10 километрден кем болбош керек. Ошол басып атканда сиз учур чакта гана болушуңуз керек. Здесь и сейчас деп коет го. Мисалы, азыр өтүп кеткен, басып кетип өткөн нерселерди эстеп, кайгырып, бул элек нерсени эстеп переживать этпей, айлана чөйрөнү карап, суктанып, жөн гана ушул, бирок 10 километр басышыңыз керек. Ошол осознанный, мен 10 километр басам деп сөзсүз баскандыгыңыз ушул осознанный ходьба болуп эсептелинет. Анан дагы тонкостору бар. Кийинки курстага жазылсаңыздар, женский жактан варикоз жарылган дейт. Эжеке, анда унуңуз буга массаждар жардам бербейт. Буга ошол хирургдардын консультациясы керек го. Сабакты сактаганга аракет кылабыз. Башым кайланча начар болуп жатат. Кайсы точканы басса болот? Баштагы кан айлануу начар болсо, негизгиси бул дыхательный упражнениялер менен займаться этишиңиз керек. Дыхательный упражнениялер менен машыгышыңыз керек. Эң жакшысы ошол. Анан баягы 10 километр басышыңыз керек. Канды холестеринди текшериш керек. Адрес Бишкекте. Ошондой миома болсо массаж жасабайбызбы? Эгер миома болсо, желательно массаж кереги жок. Массаж кереги жок. Анда отко дагы кактабайсыздар. Мына отко, токко жакындатпашыңыздар керек. Негизинен эле бул миома, бул цигунду мастерлеринен көп сабак алгам. Алардын айтышы боюнча мындай аябай эмоционалдуу, мисалы, бир нерсеге жини тез келген адам, мисалы, аял киши өтө бир нерсеге жини тез келет. Ошол убакта мына гуаньюан деген точка бар, ниже пупкада.
ошол точкада блокировка болуп калган кезде ошол миома пайда болот. Себеби негативный энергия агып чыгып кетпей, организмди талкалап чыгат. Бут эмне себептен баспай калат, жана муздайт, кан айлануу начар. Баспай калган эми белиңизде грыжа болушу мүмкүн. Курстар канча сом, менин да грыжам бар дейт. Аны личный немеге чыксаңыздар, ошол жактан айтып берем. Ассаламу алейкум, Самирбек. Алейкум ассалам. Коп жактарга бардым, мойнумду бурап салып коюшат, жардамы жок дейт. 3-чү омурткам жылып кеткен дейт. Моюнду вообще кайрытпаңыздар. Азыр өтө эле бардыгы кайрып, ударный техникада беле тарсылдатып уруп аябай көбөйүп кетти. Кайсыл жерге азыр баняларда деле массаж жасап моюн кырсылдатып койгондор, моюнду такыр кырсылдатпаңыздар. Денедеги суукту кантип чыгарса болот дейт. Денедеги суукту негизинен бунун көп ошол цигун менен эң жакшы бул цигун менен машыгыңыз демекмин. Кантип арыктайбыз? Көбүрөөк басыш керек. Көбүрөөк басыш керек, нан жебеш керек. Биздин кыргыздар нан жебей койсок эле арыктайбыз. Көбүрөөк басыш керек. Мээге жакынданбай калат. Омуртка жылышып кеткен, оң жак кээде сайгылашып кетет. Тамактанбай калганда жүрөктөн мээге жакшы кан айланбай калат. Кан айланып өзүмө келем, ага эмне кылуу керек дейт. Ошол көбүрөөк басыңыз, сиз дагы көбүрөөк басыңыз. Баскандын бул басканда ошол кайнак суу алып алып, ысык суу алып алып, ысык суу ичип, тез-тез басышыңыз керек. Остеохондрозго массаж, көнүгүүлөрдү жасашыңыздар керек. Упражнение. Бектербаны дарылайсызбы дейт. Жок, бектербаны дарылабайбыз. Бектербаны поддерживающий массаж, анан көнүгүүлөр жасаш керек. Тизеде суу бар деген, азыр басып калдым дейт. Азаматсыз, артроз начинающий деген. Жакшы. Эжеке ошо физиолечениелерди алып коюшуңуз керек. Ошо суу болсо, өтө кайсы жерде айттыңыз, кайталап коесузбу? Расторопша. Тамырлар ичке болсо да ооруга таасири барбы? Мисалы жүрөккө лопу алып келели дейт. Тамырлар ичке болсо сөзсүз жүрөккө терс таасири болот. Себеби кан жүрөк канды кажет этип берет, мисалы мына иштеп. Эгер тамырлар ичке болсо, толук кетпей жүрөккө күч келиши мүмкүн. Сөзсүз эч кире албай эми кирдим дейт. Сабак сактаңыз дейт. Аракет кылабыз. Денедеги шишикти кантип кетире алабыз? Алдын ала арачылык. Денедеги шишик кайсыл жериңизде эжеке? Негизинен эле эгер лимфодренажный массаж жакшы денедеги шишикте. Эгер мына колу буттарга ошол эгер жүрөгү ооруган адамдарда, мисалы жүрөгү оорулуу адам болсо, кан жакшы айланта албай атат. Ошол себептен бут, анан колдор шишиши мүмкүн. Анан эгер жүрөк жакшы болсо, анда ошол лимфостаз деп коет. Лимфа айланбагандыктан буту кол шишиши мүмкүн. Жүрөк жөөпкө билбей жүрөктөн тушча кете сайгылашып кетет дейт. Бул жерде жүрөк деле болбошу мүмкүн. Бул жерде жөн эле остеохондроздон нервтен деле сайгылашат. Бир гимнастикаларды жасаңыз, невралгия деле болушу мүмкүн. Омурткаларым жармашып калган дейт. Невролог кандай гимнастика кылайын дейт. Чанмингун деген көнүгүү бар. Ошол эгер менин немелериме карап турсаңыздар, ошол эгер өтө деле кымбат өтпөйбүз. Ошол группаларга катышып алып күндө жасасаңыздар, адам өзү жасабайт, өзү негизи. Кээ бир адамдар ошол группага жазылып алып жасасаңыздар, кой ошо акча төлөтүм эле катышайын деп жасайсыздар. Ошондой көп немелерге жазылыңыздар. Чанмингун деген
Жакында бир айлык семинар өткөнбүз. Бир клапанга жакшы кан жетпейт экен дейт. Не болуп атат экен, ишемия болуп атабы, неден болуп атат? Эми сөзсүз кардиологдун кеңеши керек. Бул Самара деген эжекебизге. Сөзсүз эжекеңиз жакшы болуп кетсин, кардиологко барсын. Сиз менен кандай байланышабыз дейт. Ушул WhatsApp неме аркылуу, Instagram аркылуу байланышсаңыздар болот. Сонун отуруп эле жеңилдеп калдым. Рахмат дейт. Рахмат эжеке, сизге дагы. Макул. Анда убактыңыздарды бөлүп катышып бергендиңиздер үчүн чоң рахмат бардыгыңыздарга. Кээ бириңиздерге жооп бере албай калдым болуш керек. Жооп бере албай калсам капа болбоңуздар. Ары мен аракет кылдым. Ден соолугуңуздар бардыгыңыздардын өз колуңуздарда. Ошон үчүн дагы жакында боло турган ошол точкалардын скорый помощь курсуна жазылып, катталып, ал жерден дагы көп информацияларды аласыздар. Мен ал жерде дагы көп нерсени айтып кетишке аракет кылам. Түнүңүздөр бейпул болсун. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Түнүңүздөр бейпул болсун. Мен аракет кылам азыр сакташка.